Студиябыздын меймандары устат шакирттер келип отурат. Ыршат кароочу, элибиздин шайыры Азиз Батыров жана Азиз Батыровдун азыркы учурдагы шакирти. Бул жигит алыскы талас жергесинен өнөр издеп, устат издеп келип, Азиз Батыровдон сабак алып, акыркы 3 ай аралыгында ошол улуу өнөрдүн бир четинен өзүнө бир жугумдуу өнөрдү ошону менен бирге багытты алып кайтып жаткан учуру. Нурлан Токтосунов. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Ассаламу алейкум. Саламатчылык. Азиз мырза, инсан үчүн, негизи өнөрлүү инсан үчүн бул шакирт табуу аябай кыйын болсо, ошону менен бирге эле ошол шакиртти таптап, ошол бир даражага көтөрүү бул аябай машакат иш да. Сиз буга чейин дагы бир топ өнөрлүү балдарга өзүңүздүн билгениңизди, өнөрдү үйрөтүп келе жатасыз. Акыркы 3 ай аралыгында Нурлан аттуу жигитти алыскы таластан келип сизге шакирт түшүп, ушул улуу өнөрдү үйрөнөйүн деп келип отурган чак экен. Бул жигит менен кандай болуп келди? Чыгармачылыкта бул кандай сиздерде эмне жаңылыктар болуп атат? Нурландан башка да канча жигитке сабак берип атасыз? Чоң рахмат. Негизи билесиздер, биз устат шакирт өнөрканабыз бар өзүбүздүн. Анан кыргызда айтат эмеспи? Булак көрсөң көзүн ач дегенчи. Анан биз болсо ошол Нурланбай таласта жашап, менин жана Алга Кыргызстан деген иримди ырдап, ошол негизи буга чейин аспапсыз эле мындай өзүнчө ырдап, конкурстарга, деги мектептеги маданий иш-чараларына катышып, ошол ырыбызга ашык болуп, анан мени менен жолуккусу келип, ата-энеси аябай жазып, интернеттен жазып атышкан болчу да. Анан ошол кезде Алга Кыргызстанга клип тарта турган кезим болчу. Атайын таластан келип клипке катышып, ошол жана 1000 адам тартылбады беле клипте. Ошолордун арасында Нурлан дагы желектерди кармап тартылган болчу. Анан ошентип жанагы Нурлан ошол бойдон мага шакирт болуп келип, мен ошондо келгенде өзүм комуз белек кылып Нурланга чайга чакырып, та чоң энеси менен келиптир. Нурлан чоң энеси менен келип, чоң энесинин батасын алганмын ошондо эле. Негизи Кыргызда мындай да, эч качан устат шакиртти тандабайт. Шакирт өзү тандайт устатты. Көңүлү кимди көксөсө, кимди кааласа ошол адамга барып шакирт болот. Атайын барып мага шакирт бол деп эч качан устаттар айта албайт. Аны шакирттер өзү устат тандоосу керек. Кимге шакирт болууну өзү чечет. Ошондой эле бизде эле мен азыр Нурлан жашына эфирден сырткары айтпады. Айтса мен чыгармачылыгымды Нурланда кезимден баштаптырмын. 13 жашында, 13 жашыман Бишкекке келип, жанагы Юрий Бабков агайыбыздын Ырдайлы кыргыз ырлар долбооруна тартылып, ошондон биринчи чоң сахнага мен ошол агай алып чыккан. Ошол бойдон чоң сахнага жетелеп чыккан устатым деп билем, атам деп билем ошол. Мына ошентип Нурлан каникулга 3 ай ушундай каникулга келип, биздин үйдөн жумасына 3 жолу келип атты. Мен келинчегим экөөбүз Нурланга сабак өтүп аттык. Мен бошогондо мен өтөм, мен жок болуп калганда келинчегим сабак өтүп атты. Айтор биздин балабыз болуп, мына Нурлан 3 айдагы жыйынтыкты көргөзө алабыз да. 2,5-3 айдагы жыйынтык. Нурлан, айтсаңыз, сиз Азиз Батыровго келгенге чейин өз алдыңызда ырдап жүрсөңүз, азыр 3 айдын аралыгындагы жыйынтык менен комузда кол ойнотуп ырдап калдыңыз, Ооба. Ушул агайга келе электе комузду ойногонду билбечим. Ушул 3 айдын аралыгында агай мага көптөгөн комуз ойногондорду, кол ойноткондорду, күйлөрдү, ырларды жана дастандарды үйрөттү. Жакшы. Буга чейин Азиз Батыровдун чыгармаларын угуп, Азиз Батыровдон таасирленип, мындай өз алдыңызча ушул кишиден сабак алсам деген бир ойлор болот беле? Эми Алга Кыргызстанды ырдагандан кийин ойлор болгон, көөлө болгон. Ушул агайдын жанында жүрсөм, агайдын ырларын ырдасам деп. Ошентип азыр 3 айдан бери комуз үйрөнүп жатам. Алга Кыргызстандан кийин баягы балалык баяу сезим артта калып, мекенге болгон патриоттук сезим ойгонуп, улуу өнөргө кадам таштадыңыз. Барып алыңыз. Азиза кандай келиңиз? Баягы элибизде айтылат, агадан мурда суу карбайт депчи. Анысыңарындай шакиртиңизге
алдында өзүңүз бир алдынан өтүп бериңиздер да, Албетте, андан кийин рахмат. шакирттер да таалып. Эмнегедир кайра эле бир сүйүп баштадым окшойт деп эле баштайчы. Мындай сүйүү темасына кайрыла баштадым да. Эмнегедир мына үйлөнгөндөн бери жакшы бир обондорду чыгара элекмин сүйүү жөнүндө. Мен мурда жанагы патыраак сүйүп күйүп турушум керек окшойт да. Коянт. Азыр ошол бала кезде чыгарган обондорумдун бири ырдап берейин. Жакшы болот. Жашымды жамгыр кылып ой таламды селдетип кыялдарга түнт барамбы түшүнгөн шаттыгымдой мұң санамды жүрөгүм каалап турат бир адамды бир адамды жетпеймин аны билип өзүмдү эзип азаптай туюп турам бул ааламды сагынып каректерин көргүм келип көңүлүм көксөп турат көңүлүм көксөп турат бир адамды ой бир адамды бир адамды көктөтүп көз жаш менен көдөнүмдү сүйүмдү мен аздектей албадымбы көздөрүм көргөнбү же көрбөгөнбү бир өмүр күтүп жүрөм бир адамды бир адамды жетпеймин аны билип өзүмдү эзип азаптай туюп турам бул ааламда сагынып каректерин көргүм келип көңүлүм көксөп турат көңүлүм көксөп турат бир адамды ой бир адамды бир адамды жүрөгүм каалап турат жүрөгүм каалап турат бир адамды бир адамды Азиз Батыров, кол чабабыз, здравствуйте битире эле. Азиз ага, сиздин чыгармачылыгыңызга азыр кайра кайтып келебиз. Ага чейин шакиртиңизден дагы сурап, шакиртиңизден калп айтпасам алгачкы эфир болсо керек. Биринчи алгачкы эфири Тушай көсү. Тушай көсүсүн биз 5-каналдан баштадык. Бир өмүр эстет болуш керек мисалы ушул күн мен 5-каналга кайын менен чыккам депчи. Туура. Элибиз айтат эмеспи? Тамтаң баскан балага, шоусу кесилген балага сын айтпай ага бата бер депчи. Албетте. Азыркы учурда бизди көрүп жаткан ар бир көрөрманыбызга айтып өтөт элек, жаш талант буюрса келечектин алып таланты Нурлан Токтосунов. Бүгүн шоусун кесип атабыз. Экөөбүз кесип атабыз. Биз байланыштуу көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсыңбы? Котбанды кечиңиз менен? Рахмат. Мен Нурландын чоң апасымын. Ой, кош келиптирсиз. Келиңиз апа. Мен эфирди көрүп жатам азыр. Учурдан пайдаланып, азиз балама ыраазычылык билдирип коеюн деген. 3 айда мына жыйынтык чыгарып атат. Мен атай баламды алып келген.
үй бүлөсү менен аман эсен болсун, бактылуу үй бүлөдөн болсун. Анан алдыга алып баруучу балага дагы ишине ийгилик каалап коёмун. Рахмат апа, бар болуңуз. Чоң рахмат. Силерге да рахмат айламын. Чоң рахмат, Расул Кудиралин. Бар Ушул апа болуңуз. да мага белек алып келип, жер төшөк колу менен тигип келип белек кылып. Атайы. Таластанды көтөрүп келиптир да. Бар болуңуз. Рахмат апа. Денсаулыкта болуңуз. Ушул Нурланбайдын буйрса, ийгилигин көрүп, ийгилигине кубаныңыздар. Анда Нурланбайды ырдата аласыз ага. Буйрса, кана. Анда эмесе мен аткаруучулум сөзү Барып Алыкулов атабыздыкы, ону Роза Аман эжебиздики, то есть аккан суу түз кете албайт деген. Аккан суу түзге талбайт, сай болбосо, караңгы жарык болбойт, ай болбосо, чыракта билик күйбөйт, май болбосо, таланын көркү кайда гүл болбосо, күн ачып кубат албайт, күн болбосо, акындар ырдай албайт, эл болбосо, душманың жазган абыз сүр болбосо, ала тоо көккө келбейт, эл болбосо. Комуздан аваз чыкпайт, кыл болбосо, сүйүүнү эл каалабайт, ыр болбосо, аялдын көркү кайда, чач болбосо, тоолордун салмагы аз таш болбосо, узакка кабар жетпейт, кат болбосо, жигиттин намы чыкпайт, март болбосо, ак жүзүнө кызылы болбойт, нур болбосо, сооданын иши жүрбөйт, бул болбосо. Кишинин сыны кайда, ой болбосо, учкан куш колго түшпөйт, тур болбосо, ар киши адашасын, жол болбосо, төлөргө жүк өлбөйт, ком болбосо, будана ташыр кабайт, кол болбосо, курутмай кайдан болот, сүт болбосо, эмгекчил токтон албайт, иш болбосо, тамакадан келбейт, туз болбосо. Нан чайнап жута албайсың, тиш болбосо, балбандын аты чыкпайт, күч болбосо, көздөгөн максатыңа жете албайсың, колуңда бардык жарат, бүт болбосо. Арыктын көркү кайда, тал болбосо, чарбанын көркү кайда, мал болбосо, сулуунун көркү болбойт, кал болбосо, үрдүк кас кайда конот, эл болбосо. Арчанын саясы жок, шак болбосо, булбул куш кайда конот, бак болбосо, дайралар толкуп ташпайт, сел болбосо, аргымак атарбайт, бел болбосо. Дыйканга түшүм кайда, жер болбосо, ала тоо көккө келбейт, эл болбосо, ала тоо көккө келбейт, эл болбосо. Бале, кол чабалы. Азиз ага, шакиртиңиз чу дегенде эле көлөмдүү урлардан баштады. Албетте. Бул сизге таасирленгендиктен, ошону менен бирге эле сиз ар бир шакиртиңизге жоопкерчилик менен мамиле кылганыңыздын белгиси болсо керек деп ойлойм.
Эми албетте биз негизи Нурлан менен биз баштаганыбызда албетте жанакы эле Карагатты, жанакы эле кыскача Балалык деген чыгармаларды үйрөндүк. Бирок менин багытым боюнча мен терме дастан айтып жүргөн дастанчымын, билесиздер. Ошол үчүн мен да шакирттериме дастан үйрөтөм көбүнчө. Бул азыркы термеден баштадык. Эми бул термеде эле албетте азыр нотасы бийик. Нурландын азыр 3 айдын аралыгында деле үнү жана переходный возраст деп коебуз орус тилинде. Үнү бузулуп атат да азырчы. Эми үнү калыбына келгичекти мындан ары кыскача жана бийик ноталары жок чыгармаларды берүүгө туура келет. Үнү ордуна келгенче азыр переходный возрастта бийик ноталарга чыга албайт. Мындан кийин мындай ноталары өтө аз чыгармалар берип турабыз. Жакшы. Нурлан, сиз буга чейин да айтып өттүңүз, Кыргызстан деген ырды уккандан кийин, алга Кыргызстан деген ырды уккандан кийин, менин да ырдагым келди. Ошону менен бирге эле Азиз Батыровго аябай таасирлендим депчи. Азыр биз WhatsAppка келген SMS билдирүүлөрдүн арасында сиздин дал ошол Азиз Батыровдун ырдап жүргөн Алга Кыргызстан деген чыгарманы ырдап берсинчи деген көрөрмандар бар экен. Эгерде Азизга мүмкүн болсо ошол чыгарманы ырдасак. Ырдап бер. Комуз чертпейли, мындай ырдап берсин бир куплет, Алато өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютку чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү бейишим менин Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз уулуң барда Кыргызстан. Кол чабалы, ыраазычылык билдирели. Азизага бизди азыркы учурда түз эфирде көрүп жаткан көрөрмандар ошону менен бирге эле сиздин өнөрүңүзгө суктанып, сизди сыйлаган инсандар өздөрүнүн пикирлерин калтырып жаткан учуру тааныштыралы. Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Азиз, кандайсың? Сага Разаков шаарынан салам. Мүмкүн болсо ушундай шакирттерди көбүрөөк чыгар, көбүрөөк убактыңды шакирттериңе бөлө турган болсоң, келечекте улуу өнөрдү аркалаган жаштардын саны арбып алдыда дагы көп болоруна ишенем дейт. Бар бол чыгармачылык ийгилик каалаймын. Сени аябай сыйлайбыз дейт. Акыркы сандары 898 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Аябай жакшы ырдайт экенсиздер. Шакиртиңиз да аябай жакшы ырдайт экен. Азиз мырза, бар болуңуз. Ушундай шакирттерди тарбиялай бериңиз. Негизи азыркы учурда жаштардын ушундай улуу өнөргө кызыгып жатканын көрүп, келечегибиз кең экен деп ойлоп калам дейт. Акыркы сандары 20 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Азиз Батыровдун обону үнү башкача, өнөрүңө береке. Майлуу Суу шаарынан салам. Ырларың уккан сайын уккун келет. Баарыңарга Майлуу Суу шаарынан салам жолдоймун деп. Азиз, ушул жөнөкөйлүгүн жазба. Бар бол, жөнөкөйлүк адамдын жылдызы. Сенин жылдызың жөнөкөйлүк дейт. Акыркы сандары 186 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Азиз мырза, бар болуңуз. Ошону менен бирге эле сиздин ушундай шакиртте тарбиялап жаткан экенсиз. Шакирттериңиз дагы өзүңүздөй мыкты ырчылардан болсун деп тилек айтабыз дейт. Алапка районунан сиздерди көрүп жатабыз. Сиздин ырыңызды ар дайым угуп келебиз, Азиз мырза, бар болуңуз дейт. Дагы бир SMS билдирүү бар. Урматтуу көрөрмандар, бизге түз байланышка чыгуу үчүн шаардык номурга байланышыңыздар. 59 шаарыбыздын коду 312 0995 23 81 номурлары бул. Сиздерге WhatsApp'тан SMS билдирүү калтырсаңыздар болот. Дагы бир SMS билдирүү бар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Азиз мырза, бар болуңуз. Сиздин чыгармаларыңызды аябай баалайбыз. Ошону менен бирге эле шакирттериңизди тарбиялап жатканыңызды угуп, шакиртиңиз менен эфирге чыкканыңызды көрүп алып, аябай сыймыктандым. Аябай жөнөкөйсүз, бар болуңуз дейт. Акыркы сандары 589 менен аяктаган SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Андан кийин Азизагадан ыр суранабыз. Саламатсыздарбы? Азиз, кандайсың үкөм? Өнөрүң өссүн, ден соолукта бол. Курманбек дастан мүмкүн болсо ырдап берчи. Мирлан акең дейт. Акыркы сандары 552 менен аяктаган абонент.
Курманбек дастан бир аз узун, анда эфир мага жарым саат өзүнчө аралаш керек болуп калат. Ошон үчүн бир аз терим ырдап берейин. Токтол атабыздын санатырын ырдап берейин. Буданды қайдан табасың, ағайынды жаман деп, туғанды қайдан табасың, ақсаманды жаман деп, чөпті қайдан табасың, аз дүйнөні жаман деп, көпті қайдан табасың, ақындарды жаман деп, қойчу кепті бір қайдан табасың. Балы. Көп жүрсең да көзің бір күн қарығат, ағайындан чет жүрсең көңілің бір күн тарығат, туғанына батпаған дұшманына жалынат, болбос жаман арамза болымсыз ішке манынат. Ханды Құдай ұрарда халқына жаман қас болып, байды Құдай ұрарда дөлөтіні мас болып, қышты Құдай ұрарда күн жылымдап жаз болып, еркекті Құдай ұрардаңа, қойчың өлісінде жаш болот. Ақпаранды құндағындан аталмасам сұнбағын, ермендесең дұшмандан эки көзің жұмбағын, өтіп кеткен іш үшін өкініп балам ұрбағын, чечен жігіт еп сөйлейд, көпкөн жігіт көп сөйлейд, білбестерге жиында бір сөйлөөгө кепти бейт, кім көрінгенге кеніп та ушунукуң өттү дейт, жөн жүрбөгөн жігіттер көрінгөндөн тепки жейт, көз карашың бузулсаңа, койчу көргөн бір адам көптү дейт. Айран тамсаң иритет, пайдасы жоқ кеп айтып та маңыз сөзді чиретет, күлө сүйлө үйіңі күнде кирген күлішет, эки дүлөй қошылса да бір-біріне күлішет. Жинді менен жолошпо, су құйбағын толбосқо, ақмақ болып кетесің да ачуланба болбосқо, үгіт айтып чарчаба, айтқан ақыл қонбосқо, жолдош болсын қу менен, өмір өтөт до менен, жықмайын жақ ачпағына, ошол бетте шыва қалсаң жо менен. Соқтанбағын сұлуғадан ұят айтпаң ұлуға, тамашаң айтсаң білбеске тар жерден қату сындырат, жамандардың адаты жалған сөзді шыңғылат, қызықтырып қиықты қиын жерге жіберме, білбестерді қорқытыптан алдо менен емерме, жаңшап бір өткен тоқоңдың ой, қалқым насыяты сілерге. Балы, қол чабалы. Айзыға, жай бою бир орунда турбай аймактарды айланып концерт берип чыгызып, ошону менен бирге эле Түркиянын шаарларына барып кыргыз боордошторубузга концерт тартуулап келдиңиз. Чыгармачылыкта кандай өзгөрүүлөр, кандай жетишкендиктер болуп жаткан учуру? Мен эң негизгиси учурда азыр өзүмдүн келбетиме аябай көңүл буруп атам. Биринчи ден соолугума, анткени мен аябай бир эфирге келгенде эстесиңер аябай толуп бир ашыкча салмактан арылып ден соолугум көңүл бурдум. Андан кийин эле учурда мындагы жылкыга мына 3 клип тарттырдык. Али элге бере элекпиз. Ошондой эле өзүмдү күй жаатында да көргөзөйүн деп шакирттерим менен клип тарттык, күй черттим. Жакында чыгат, ошондой эле дагы да шакирттерим менен ата энеңди көзү барда сыйла жүр деген чыгармага клип тарттырдым. Өтө таасирлүү клип, буюрса жаштарга, ошол деги эле мынагу наадан жаштарыбыз арабызда бар да, ата энесине мээрими жок, карыялар үйүнө таштап кеткен ошол жаштарыбыз ошолорду көрүп сабак алсын деп мен ата энемди карыялар үйүнөн тартып келдим.
клипти. Клипти тартуу процесси жакын күндөр эле Жакын күндөр болду. Бирок ага чейин мен шакирттерим көп болгонуна байланыштуу мен бөлүп тартам. Ага күч керек. Кичинекей окуучуларды башкаруу өтө кыйын. Ошон үчүн мындан 1,5 ай мурда аларды тоого алып барып тартып келгем баш жагын. Аны улантып атабыз. Дагы алдыда дагы да клиптер, шакирттер, аларга сабак берип дегеле чыгармаларды жаттатып, ошондой эле жаз айларында, ушул жазда, келер жазда өзүмдүн жеке концертимди биздин улуттук филармониядан тартууламакчымын. Болсун. Демек, быйылкы жыл жалаң чыгармачылыктын үстүндө иштөө менен Албетте болот экен, Өзүмдүн төрөлүп өскөн жерим Кара Сууга барып, акысыз концерт уюштурдук. Өзүмдүн ошол 60тан ашуун шакиртимди алып бардым. Өзүмдүн туулуп өскөн жеримдеги жердештериме арнап концерт коюп келдик. Бар болуңуз. Ийгиликтер болсун. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык утпанды кечиңиз менен сыналгыдан олагыраак туруп алыңыз, сөөнүн акырындатып алыңыз. Рахмат. Биринчиден ушул 5-канал түз эфирге ишиңиздерге ийгилик кааламакчымын. Ыраазычылык билдирели. Азиз Батыров агайга ийгилик кааламакчымын. Чоң рахмат. Анын шакирти жанында менин бажамдын баласы Нурланга чын жүрөктөн чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Нарындан таежестеси Дөөлөт, таежеси Зарина, бөлөлөрү Айбике, Артык, Асман. Рахмат сизге да. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Нурлан, сага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бар бол, бай бол, ден соолукта бол, ата-энеңди сыйлаган, ата-энеңди урматтаган жигиттерден бол. Кыргыздын атагын алыста чыгарган жигиттерден бол. Бар болуңуз. Ыраазычылык билдирели. Азиз ага, бүгүнкү эфир Нурлан менен таанышуу иретиндеги эфир болду деп айтсак туура болсо керек. Буюрса алдыда дагы шаарга жол түшүп калса алып келиңиз. Өнөрүн дагы бүгүнкү эфирде биз жеткизе албай калган ырларды ошол менен бирге эле көрөрмандардын өтүнүчүн суранысын орнотуп калган болсок эмки эфирлерде орнотуп беребиз деп убада беребиз. Сизге чоң рахмат Азиз ага. Рахмат. Убактыбыздын тардыгына байланыштуу сапарыбыз карыды. Ошону менен буюрса сизди ошол менен бирге эле шакирттериңиз менен алдыда айтып жаткан ар бир жумушуңуз орундалсын деп тилек айталы. Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып мен дагы ушул негизи мен 5-каналда жакшы иштешем, билесиздер. Биз жакшы көргөн, урматтаган каналдардын бири. Сиздерге ар дайым тунук эфир каалайм. Бул программаңыздарга дагы ийгилик каалайм. Ошондой эле мен жанымда отурган шакиртиме калың журттун көбөлүгүндө келечектин залкары болсун деп тилейм. Айтканыңыз келсин. Ошондой кыргыз салттуу музыкасын улай турган жаштарыбыз арбын болсун, көп болсун. Жанагы азыркы заманда жаштар бир аз башкача багытка, агым багытына кетип баратат. Комуздарды бир аз салттуу музыканы унутуп баратканына байланыштуу комузду сүйгөн жаштарды көрсөм өтө кубанып кетем. Ошондой кубанычтуу күндөр көп болсун Азиз ага. Сиздерге чоң рахмат. Бар болуңуз. Нурлан ай, келиңиз, сизден соңку микрофон. Мен эми бүт кыргызстандыктарга, бизди көрүп аткан калың журтка жана менин агайыма ыраазычылык билдирем. Жана мени окуткан орто мектеп Бейшен Сатыбеков атындагы орто мектебинин мугалимдерине ыраазычылык билдирем. Мени вокалдан окуткан Алтынай Коробаева эжеме, анан аккордеондон үйрөткөн Кожомбердиев Эшим агайга, анан дастан айтырып, комуз чертип жүргөн Азиз агайыма чоң ыраазычылык билдирем. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бүгүн буюрса ушул калың кыргыз элинин алдында түз эфирде атышооңузду кестик. Эми чуркап кетиңиз. Буюрса, бар болуңуздар, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрөрмандар, ушун менен эфирди жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Эгерде биздин эфирди кандайдыр бир себептер менен көрө албай калган болсоңуз, кайгырбаңыз. Биздин социалдык тармактардан Ак чөлмөк программасын издесеңиз болот. Эфир жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Шабдан Гүлжигитов алып бардым. Режиссер Аскар Бактыбеков жана ошондой эле үн режиссеру Кыялбек Султанов агама, Абаз Мусакеев агаларыма терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, түнүңүздөр меймил болсун. Үйдө болушу менен эле окшоймун.
Meni дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон un азыктарына келгенде Nooruz менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Nooruz менен Акнурдун чыгарган макарон, un азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан un азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен Нарынга кеттим.